Айдоочуларга кайрылуу ОСАГО иштейт. Жол кырсыгынан жабыркаган 21 жаранга мамлекет камсыздандыруу компаниясы камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп берди. Аларга сертификаттар тапшырылды. Жалпы төлөмдүн суммасы 2.227.000 сом болду. Сертификаттарды мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын төрагасы Элдияр Калдарбеков өз колу менен тапшырды. Ал ОСАГО полисинин маанилүүлүгүн белгилеп, полис алган айдоочулар мыйзамды гана аткарбастан өзүнүн жана жакындарынын коопсуздугун да камсыз кылаарын айтты. Бир жуманын ичинде гана жабыркаган жарандарга 2.200.000 сомдон ашык төлөнгөн. Ал эми быйылкы жылдын башынан бери жалпы төлөмдөрдүн көлөмү 24 миллион сомдон ашты. Кандай чачпы иштерин чачпы. Мынакей өзүңүз көргөндөй сизге мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан 90.900 сом. 900 сом мынакей сиз мына көргөндөй бул жакшы нерсе экенин түшүндүңүзбү? Мына камсыздандыруу жакшы нерсе, кырсык болбосун. Мына өзүңүз түшүндүңүз болуш керек, ушу камсыздандыруу жакшы экенин, ошол мындан кийин дагы камсыздандырууга өзүңүздүн туугандарыңызга, айылдаштарыңызга ошонун баарын айтыңыз, мына жакшы экен. Мамлекеттик камсыздандыруу эч качан алдабайт. Силерди алдап мамлекетке кереги жок, бир тыйынчалык да кереги жок. Ошо сизге мейлиңиз дагы бир жол. 132.000 сом алып атасыңар да. Мисалы үчүн өзүңүз көргөндөй канча болду окуя болгонуна? 29 күн болду. 29 көрдүңөрбү? 29 күн болду, бир айда жол элек. Анан мындай уламкадыр өзүңүз көрдүңүз, страхование жакшы экен, страхование жакшы, камсыздап коюш керек. Сизден эч кандай бир башка дагы нерсенин кереги жок. Мынакей ошол машинаңызды камсыздап, бүгүн болсо мен ойлойм, бүгүн уже акчаңызды которуп берет да. Ошо мындай кырсык болбосун. Өзүңүздү мындай мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан дагы мен ойлойм, мындан кийин да камсыздаштырып эми кызматташасыз деп.